Остеопатия ыкмасы менен дарылоо 19-кылымдын экинчи жарымында Америкада пайда болгон. Бул багыт менен дарылоонун негиздөөчүсү дарыгер механик Эндрю Тейлор Стил. Тейлор Стил медицина жана элдик медицинанын өзгөчөлүктөрүн, бул багытта дарылоонун ыкмаларын изилдеп жүрүп, Түндүк Америкада жашаган индеецтердин дарылоо ыкмалары менен таанышып, 1874-жылы өзүнүн дарылоо ыкмасын остеопатияны негиздеген. Анда остеопатия деген эмне, дарылоо ыкмасы кандай деген сурообузга Евразия институтунун директору, медицина илимдеринин доктору, остеопат Усупбекова Бактыгүл Шаршекеевна: Эми остеопатия бул жаңы адис. Анан бир чоң өзгөчөлүгү медицина тармагына киргени менен биздин денени, бул адамдын денесин караганы башкача карайбыз. Эгерде тиш доктор адистерди карасак, алар тиштеги болгон ооруларды гана дарылайт. Ал эми мисалы артролог деп коелу, артролог болсо муундардагы болгон өзгөрүүлөрдү, ошол жердеги ооруларды дарылайт. Педиатрлар болсо кичинекей баланы гана карайт. Эми невролог болсо жүлүн менен мээсиндеги болгон өзгөрүүлөргө таасир тийгизип, ошол менен байланыштуу болгон ооруларды карайт. А остеопат болсо текши, баарын, денени текши карайт. Кээде бизге баш ооруйбу, же бели ооруйбу, муундары ооруйбу, же мына көзүнөн жаш агабы, же тез ушу дааратка барабы, же мына могу жөтөлөбү, эмнесине гана келбесин, биз колубуз менен мына ушул денени тыңшап, денеде кандай өзгөрүү бар, кай жер жакшы дем албай, туруп калган жер, ушу ичиндеги суюктуктар туруп калган, кан тамырларга кан жүрбөй калган жерди таап, ошол жерди дарылайбыз. Бүгүнкү күндө белимди кокустатып алдым деген бейтаптар же болбосо грыжа оорусу, моон оорулары менен жабыркаган адамдар манжа медицинасы болгон мануалдык терапевттерге кайрылышат. Бүгүнкү биз сөз кылып жаткан остеопатия медицинасы менен мануалдык терапиянын айырмачылыктары же окшоштуктары барбы деген суроо туулат. Мануальный терапевттер бул вертебрологтор болуп эсептелет. Булар мануальный терапевттер муунда омуртка менен болгон байланыштагы нерселерди, ошону менен сүйөк менен байланыштуу болгон нерселерди дарылайт. А биз болсо денени бүтүн текши, мээ болобу, ошо мээни жапкан катуу эмелер, чел кабыгын болобу, баардыгын карайбыз. Ичиндеги жыныс мүчөбү, ич агарын болобу же өпкөнүбү. Омуртка бул адамдын скелетинин негизги бөлүгү болуп эсептелет. Ал эми омуртканын туура эмес иштөөсү, кыймылы адам баласынын көп ооруларга дуушар болуусуна алып келет. Бул болсо моон оорулары, грыжанын пайда болуусу, баш, моюн оорулары. Эл арасында бул дарттардан даба табуу максатында элдик дарыгерлерге, сыныкчыларга кайрылгандар да жок эмес. Остеопат адиси бул боюнча кандай көз карашта? Сыныкчы деген ал эми эл катары элден чыккан кишилер да, алардын медициналык илими да жок. Ал эми биздикилер деген остеопат, врач болбой туруп остеопат боло албайт. Бизде окутабыз да, биздин институтта, Евразийский институт остеопатической медицины деген институтубузда биз врачтарды гана окутабыз. Себеби врачтар анатомия, физиология, дененин түзүлүшү, оорулардын патобиомеханизмин баарын билишет, ошондон кийин гана карайт. А сыныкчы болсо эми Кудайдын берген балким чымыны бардыр, ошон үчүн сыныктарды колдун сездигичтиги бардыр, алар теңдеп, баягы илгеркиче чыбыктарды коюп, тиздеп койгонго балким алардын колу жетип, жардам бере алат адамга. Бирок чыныгы сынгандан кийин, сынганда ушул жер гана сынса, алар ушул менен гана иштейт. А биз болсо денеде кай жериң сынбасын, бүт дене, башы же өпкөсү же жүрөгү ушуну сезген жок дейсиз, баары сезилет. Эң адамдын талуу жери болгон жерге сынык тиет. Сыныкчылар сыныкты кылса, биз болсо сынган жерлерге де жардам берип, могу ичиндеги эмелерди туура турабы, ошонун сөөктүн ичинде сөөк балкалары болот да, ошолорго биз кол менен таасир тийгизе алабыз. Бирок официальный травматологдор гипс коюп бериш керек, баарын жасайт. Бирок биз ушул сөөктүн сынганы
тезирээк болгонго жардам беребиз. Андан кийин сөөк кай жерде болбосун, жанындагы таасир кай жерге тийсе, талуу жерин да оңдоп кете алабыз. Бактыгүл Усупбекова Европа өлкөлөрүндө ар бир төрөт үйлөрүндө остеопат адистери бар. Алар жаш омуркайдын төрөт учурунда алган травмасын ошол убакта эле түздөп же дарылап коюшат. Бул бөбөктүн дени сак болуп өсүүсүнө жакшы таасир берет дейт. Роддомдордо төрөт травмасы көп кезигет. Бирок эл кээде чаташтырат. Төрөт травмадан тышкары курсагында жаткандагы травма да болот. Эгерде боюнда бар аял стресс болуп, же тайгаланып жыгылып, же бирдемеден корксо, жыныс мүчөлөр кысыла түшөт да, бала кысылат. Ошо кысылган убакта өзүнө кандайдыр бир жакшыраак, өтө кысылбаган жер издеп, кээде кадимкиндей эмбрион болуп момтуп жатканын ордуна башын артка кылып жатып калышы мүмкүн. А кээде көбүрөөк кысылып болсо, стресс, нервин иштете турган болсо, башы да артка да буту кетип калышы мүмкүн. Кээде курсакта ушинтип жатып калышат балдар. Жатканда бир ай, 2 айда болсо, анда кийин төрөлгөндө могу жерде так калат. Андан кийин башылды ичине артка кысылгандан кийин мына могу жердеги эки далысынын ортосундагы омурткалар ичине кирип калат. Кийин талуу жер деп атканым, демек кийин өпкө, жүрөк жагы талуу болот, моюн жагы проблема болот. Ал эми мынтип жатып калган бала убагында эме албайт эмчекти, убагында сор албайт соска, андан кийин тамак жутуусу проблемасы болот. Эгерде аны дарылагандан кийин кайра тиш убагында чыкпайт, тили убагында чыкпашы мүмкүн. Ошонун баары курсактын ичинде жатканда, анан төрөт мезгилинин убагында көп ар кандай каталыктар жасалат кээде. Балдар кээде тез төрөт болот убагынан да. Ошондо убагындагы баш сөөктөр жыныс мүчөлөрүнүн жыныс жолу менен өтүп баратканда, төрөт жолу менен өтүп баратканда сөөктөрүнө кирип, баштын размери кичинекей эмете түшөт. Ошону молдинг деп коет. Молдингти убагы менен өтө албай калат. Бир. Андан тышкары тез төрөлгөн убакта. Андан кийин өпкөлөрдүн баары ачылганга үлгүрбөй калат. Андан тышкары кээде тез эмес, көбүрөөк убакытта калып калат, себеби аял чарчап калып, төрөгөнгө болбой, кээде балдар баш, моюн же дене жагынан калып калышат төрөт жолунда. Ошондо роддомдо төрөтүш керек да. Мына курсакты басып сыгып алышат баланы. Эльмира уулум төрөт учурунда кыйналып кысылып калган. Кыйналып төрөлгөн балада организминде ошондой эле сүйлөөсүндө өзгөрүүлөр болот экен. Балам менен бүгүнкү күндө остеопат дарыгерине келип турабыз дейт. Биз деген былтыр жазында келгенбиз. Байсал 2 жашта болчу. Келгенде биз родовая травма алган. Анан кийин келгенде жакшы сүйлөчү эмес. Косоглазиясы бар болчу. Башында внутричерепное давление бар болчу. Анан жылыштар бар, аябай. Буюрса жакшы сүйлөп калды. Акылдуу, буттар түзөлүп калды, көздөр түзөлүп калды. Ушу жылышты аябай көргөн үчүн ошо жака келип атабыз, уже 1 жылга жакындап калды. Көпкө родовых путях калып калган болчу да. Ошон үчүн шея жагынан кысылып калган, позвоночнигинен. Биз бир айда 1 жолудан келебиз, көрүнөбүз. Бабат терапия 1 жумада 1 жолу болот. Андан тышкары бабатка келгенде ошо үйдөн дагы ошо упражнениялар кайталаш керек. Тукумсуздук бул ден соолукта пайда болгон көйгөйлөрдүн натыйжасында болот. Түйүлдүктү түйүп жана аны көтөрүп алып жүрүүдө аял затынын организминде бир нече системалар жана органдар жоопкерчиликтүү болушат. Ошондуктан көйгөйлөрдүн пайда болушу кайсы бир бөлүктүн жабыркашына себеп болот. Тукумсуздукту дарылоодо остеопат дарыгерлери эгерде эми тукумсуз деп диагноз коюлгандан кийин эми ал кишилер бардык эле методдордун баарын пайдаланыш керек. Баарын, мисалы ошонун ичинен остеопаттар бардыгын эле биз түрөт алабыз деп айта албайм, бирок кээде тукумсуз деп коет диагнозду,
чычаң ичине кирип кетсе деле тукумсуз бойдон калат. Эгерде чычаңдын ордуна койсоңуз төрөйт. Андан тышкары жок, аялдар, это аялдардыкы. Аялдардын тукумсуз болуу деген. Бизде первичное и вторичное бесплодие деп айтат го. Тукумсуз, мисалы, төрөгөндөн кийин анан тукумсуз болуп калат. Кээ бир аялдар ошо бойдон төрөбөйт, а кээ бирлер башынан баштап эле төрөй албайт. Ошон үчүн кээде жыгылса же болбосо мына могу өзү кичинекейинде эле төрөлгөн убакытта денеси бурулуп калган болсо, то мына могу жамбаш сөөктөрү эле бурулат. Жамбаш сөөк бурулгандан кийин бизде мындай да, адамдын сырты өзгөрүлсө, сырттын ичиндеги нерсе да өзгөрүлөт да. Жамбаш сөөктөрү буралса, жыныс мүчө матка деле бурулат. Буралган матка, аны менен кошо мына маточный трубалар баардыгы буралат да, анда аяка боюна бүтө албайт ал аялдын. Эгерде эмнени гана текшер, баары оң иштейт, бирок буралып калган. А буралганды только остеопаттар кайра жандыра алат. Ошону менен ушундай себептер боло турган болсо, муну да жардам берүүгө болот. Ал эми кээде кан тамырлар кысылат. Кээ бир ошо боюна бүтпөгөн аялдардын тизелери ооруйт. Ошондо тизеңиз ооруйбу деп сураганда, тизеге келген кан тамырлар жыныс мүчөлөрүнө да келет. Эгерде ошол кан тамырларды оңдосо, кан келүүсү жыныс мүчөлөргө туура келтирсек, анда алдай боюна түшөт. Ошон үчүн бир 3-4 денедеги болгон өзгөрүү. Андан тышкары дагы биз биодекодированиени жасайбыз да. Биодекодирование деген сөз адамда денесинде эмес, мына могу жеринде да проблема болот. Себеби энеси, ошол төрөгө жаткан аялдын энеси балким курсагында көтөрүп жүргөндө эркек баланы каалаган. А ичинде кыз өсүп атат. Андан кийин ал кыз бала бүткөндөн баштап баарын сезет. Бул компьютерге окшош. Жаңы сатып алганда компьютерде эч кандай программа жок го. Ошондой эле 9 ай көтөргөнчө жаңы компьютерге кандай программа киргизсеңиз, кичинекей бала да ошонун баарын өзүнө жаза баштайт. Эне эмнесин ойлосо, жанындагы атасы эмнесин ойлосо, алдырам деп салган баланын да ичинде жазылып калат. Анан алдырбай койгон нерсе да жазылып калат. Анын да тагдыры бөлөкчө болот. Ал эми эркекти күткөн аял бала ичинде отуруп айтат: "Макул мама, мен эркекке болгон окшош болуп аракеттенем" деп ичинде ойлойт. Ошондой балдар төрөлгөндү карасаңыз, ошол кыздар шым кийип жүрүшөт, көйнөк кийгенди жакшы көрбөйт, курчак менен ойнобойт, машинка менен ойнойт. Достору эркек балдарча кыймылдайт. Андан кийин эркекте менструация болбойт да. Ал аялды жакшылап сураштырсаңыз, менструациясы убагында болбойт. Кээде айтат, 1 жылда 2 жолу болот, качан келерин да билбейм дешет. А кээде айтат, мен кээде билбейм. Кээде 1 ай келет, кээде 3 ай келбейт, ушундай болот. Ошондойлор төрөй албайт. Анан аларды кандай гормондоргону менен дарылайт? Аякта эмес, могу жерде өзгөртүш керек. Сен кызсың деген нерсени өзгөртүш керек. Сени мамаң эркек деп биринчи ойлогону менен сен кыз болуп төрөлдүң, сен кызсың. А кыз деген биздин денебизге жасалган нерсе мама болуш керек, биз эне деген болуш керек. Биз деп ошону менен эле биодекодированияны өзгөртсөк, менструациясы келе баштайт, убагында мына эне боло алат. Дарыгерлер организмдеги холестериндин 70% өттүн жардамы менен заң аркылуу сыртка бөлүнүп чыгарын айтышат жана өттүн тартка кабылуусу же сезгенүүсү адамдын ооруга чалдыгуусуна алып келет. Ал эми бөйрөк дарты өнөкөт ооруга айланып, андан кийин бөйрөктү иштен чыгаруу коркунучуна айланат. Өтү буралып калса, өтүндө өт капшыгында өт толуп чыга албаса, булардын баары жеңил эле. Себеби боордуку деле ошондой. Боор менен өт экөө жакын жатат да. Анын сыртындагы капсуласы мына бул жердеги перегородкага окшогондой бир момундай диафрагма болот. Ошол диафрагма менен байланыштуу оң жактын диафрагманын астында жатат да. Көпчүлүк оорулар ошолор кысылгандан болот да. Өт менен боор адамдын эң жаман эмоциясы ачуу менен байланыштуу. Остеопатияда кайра иштебей аткан мүчөлөрдү иштеткенге аракеттенебиз. Кан тамырын оңдоп, нерв тамырларын оңдоп, ал эми диализ
ала баштаган бөйрөк ал уже ишинен такыр чыгып калган, өзү иштей албайт деген нерсе бөйрөктө. Эгерде дене структурасында өзгөрүү болсо, биз жардам гана бере албасак, ага биздин кандай десем, жеңилдеткенге гана жардам бербесек, ага айыктыруу жөнүндө сөз болушу мүмкүн эмес остеопатический. Бөйрөк ооруган адамга жардам бере алабыз. Бөйрөк ооруп атса, жакшы иштебесе, жардам бере алабыз. Анан жакшы иштебесе, жакшы иштете алабыз. Такыр иштебей калган нерсени уже жок нерсени жок да. Сколиоз же сөөктүн кыйшаюусу бул дарттын өөрчүшүнө, ити, начар тамактануу, дененин начар өөрчүшү түрткү берет. Ичтеги баланын туура эмес өөрчүшүндө тубаса сколиоз пайда болот. Мына могу омурткалар, адамдын омурткалары мындай лордоз деп коет, алдыга ийилет бел жерин, анан мойнунда, а артка ийилет көкүрөк жагында. Сколиоз болгондо мына ийилүү түз мына могу сагитальный плоскость эмес, а эми мына могу фронтальный плоскостьте оңго же сол жакка ийилет, мына могу жерде көрүнгөндөй момтип ийилет. Мына могу сколиозу көкүрөк менен белдин ортосундагы сколиозу бар экен, мына могу скелеттин. Демек, сырт жака оңго же солго ийреген омурткалар менен сколиоз болот. Бул ийрегүү туура эмес, отуруп кичинекей балдар отурганда, жазганда мына ошондон баштап кыйшая баштайт. Болбосо чоң эле кишилер жана компьютер кишилер отурганда туура эмес отурса, көп убакыт отурса, сен 1 саат отурган эмес, эртеден кечке отурганда, анан бул дене өзгөрүлө баштайт, ошо отурган калыпты келе баштайт да. Бирок муну биз кайра денени ордуна эметкенде, остеопатия биздин эле институтта бобат терапияны кошуп сколиозду дарылайбыз. Бобат терапия деген сөз кадимкидей физкультура болот. Бирок адам деген билиш керек идиопатический сколиоз деген нерсени. Ал төрөт убагында алган травма кийин мына могу баш сөөгүнүн түбүндө 2 сөөк бар. Каракуш сөөгү менен андан кийин эң негизги сөөк деп коет. Экөөнүн ортосунда эгерде мына могу момдай жылып кетме болсо, ал көрүнөт. Мына могу 12-13 жашынан баштап көрүнөт. Именно пубертатный период башталган убакта чөп сонун жүрүп эле мына 12-13 жашта ушинтип кыйшайып калдык дейт. Андан кийин биринчи эле суроо беребиз. Кыз келсе, менструальный цикл башталган убактабы дейт. Анан дейт, обычно ошондой эле убакта. Кичинекей балдардын как раз эмеси пубертатный период үнү өзгөрүп, мына могу эмеси кадык чыгып, мурутчасы пайда болгон убакта мына кыйшаят. Себеби эң негизги проблема баштын түбүндөгү сөөктөр мына могу бирине бири муну бирөөсү оң жакка, бирөөсү сол жакка кетсе, омурткалар да ошентип кетет. Биякты канча кылып оңдобогун, түбү тамыры тияк болгон үчүн баш сөөгүн оңдойт. Аны эч бир кандай ЛФК лечебный эч ким дарылай албайт. Идиопатический сколиозду остеопаттар гана дарылай алат. Евразия остеопатия медицинасы институту ушул жылдын 14 февраль күнү же болбосо ар шаршембиде каалоочулар үчүн акысыз кабыл алуу иш чарасын өткөрүшөт. Каалоочулар үчүн эшик ачык дешет дарыгерлер. Ал эми көрсөтүүбүздүн соңунда айтарыбыз, биздин ден соолугубуз өзүбүздүн колубузда.